өсөр эл, талантын сактайт көсөмөл. Билимди сүйөт өсөр эл, билгисин сыйлайт көсөмөл. Арбаңыздар, ардактуу меймандар жана бүгүнкү катышуучулар. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигиндеги Аруа кыргызымдын нарктуулугу долбоорунун сертификат алуу алдындагы иш-чарага кош келдиңиздер. Касиеттүү Куржунда эч бир байлыкка алмашкыс, бабалардан келе жаткан улуу уютку, нарк насил, каада салт бар, улуу пейил бар, көкүрөктө балкыган улуу көрөңгө бар. Ал биздин кан жаныбызда. Ошолорду сактап, асырап, казып таап чыгып, калк көңүлүнө, келечектеги жаштарга моютуп, көкүрөккө сиңириш керек деген жакшы изгил тилек менен Аруа кыргызымдын нарктуулугу аттуу чоң долбоорду мамлекеттик деңгээлде алып чыгалы жана жайылталы деген ой тилек менен бул иш-чараны баштайлы деп турган чагыбыз. Анда эмесе бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин Кыргыз патенттин директорунун орун басары Исмаилбеков Улан Болотбековичти чакырып алууга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү иш-чара албетте патриоттук темадагы иш-чаралардын бири. Биз Кыргыз патент жаланган чыгармачылык нысандарды колдобостон ушундай авторлорду да колдоого, кийинки убактарда ушундай демилгелерди колдоо иретинде ушундай күбөлүктөрдү тапшырып, биргеликте долбоорлорду жылдырууга да көмөктөшүп келе жатабыз. Бүгүнкү иш-чара албетте Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кол коюлган жарлыкка ылайык жүрүп жатат десек болот. Улуттук нарк деген жарлыгы, андан тышкары оңгу жол деген жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти менен жарлыкка кол коюлган. Ушул оңгу жолдун алкагында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү Кыргыз патент тарабынан. Оңгу жолдун негизги багыттарынын бири бул үй-бүлө, коом, мамлекет, башкы баалуулуктарына болсо айкөлдүк, мекенчилдик, ынтымак, нарк деген актуалдуу маселелер кирет. Ушул ааламдашу алкагында адамзат ан сезимин айкын таза көзгөсү, руханий байлыктардын көрөңгөлүү өтүп болгон ушул маданият, үрп-адат, каада салт, ушу ата-бабаларыбыздан келе жаткан каада салттарыбызды мындан ары жылдыруу боюнча өтүлгөн долбоорун Кыргыз патент мындан ары колдоо максатында ушул жылдыз айы менен биргеликте белсенип жатабыз. Мындан ары дагы чоң ири долбоорлорго айланат деген ишеничтебиз жана дайым сизге колдоп сүрөп турганга даярбыз. Ушул менен да катар биз ошо Кыргыз патент тарабынан атайын ушул долбоордун автору катары Аруа кыргызымдын нарктуулугу деген темада күбөлүк даярдап келдик элек. Ошону расмий түрдө тапшырууга уруксат этиңиздер. Айымга ушундай долбоорлорду жылдырып жатканына терең ыраазычылык билдиребиз жана ошол видеороликтен да байкасак эч кандай мындай каржылык жактан кызыкчылык жок экенин билсек болот. Бул ошол өзүнүн патриоттук милдетин аткарып жатат десек ишенебиз. Ал эми Кыргыз патент тарабынан ушул акыркы учурда жасалып жаткан иштер боюнча кыскача сиздерге маалымат берип кетеңиз. Ушул Кыргыз патент тарабынан мынакей азыркы берген күбөлүк мындай Рахат Топчу айымы тарабынан кол менен бекитилбестен электрондук колтамга менен бекитилди. Үйүнө жүзүндө кайсы жерде болбосун авторлор ушундай күбөлүктү электрондук түрдө алса болот. Бул биздин бирден бир жасаган иштерибиз. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Ушул жерде отурган энелерди кечеги күнгө майрамат менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Атайбек Бөдөшев агайыбызга сөз берүүгө уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн иш-чаранын катышуучулары. Мен могу бийликти карап көп нерсе эсиме түшүп жатат. Бала кезде ушундай иш-чаралар айында эч кандай мамлекеттин өмөсү жок эле улуттук салтта өтүп турчу эле. Анан кийинки мезгилде жоголуп кеткенде азыр ошонун кайра ордуна келтирип, калыбына келтирүүгө аракеттенип чыгып жүргөн ошо таланттар кому жакшы иштер апарып атат. Сонун иштер көбөйүп атат. Бүткүл Кыргызстанда ушул иштер айланып, ошо биздин укул салтыбыз өзүбүздү жаштарга үйрөтүп, өздүн кыргыз экенибизди, кыргыздын кандай сонун ушундай бир салт
талаптары, оқу көп айтарда көп нәрсе, осының барлығын жастарымызға көргізіп үйретіп, қырғыздың жолдағы көші көшіне болды, көші ұлана өрсінде тілек осыға әрекеттен атқан, осыға жақсы іштер жасап атқан, мен бүгінгі іс-шара ұйымдастырып атқан тамашалап батыстарға çox рахмат сіздерге халықаралық бұндай іштер ойланып бөбегі жаңағы басқа региондарға да басқа райондарға да сол руланып кетсін немедей болып сармердей болып деген тілек барлығыңыздар Профессор, техника илимдеринин доктору Кеңешбек Алыбеков агайыбызга берүүгө чакырылды. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн аябай бир башкача иш-чара болуп атат да, себеби жылдыз айы. Ошол кыргыз элинин нактылыгын сактоо боюнча көп иштерди жасап, 2 жылдан бери ошонун бир бөлүгүнүн жыйынтыгын чыгарып жаткан кез экен. Анан мени да чакырып калган себеби бул нактылыкта жеке гана бул руханий байлыкка адам ээ болбостон, мындай физикалык камак-аш жагынан атап айтканда да байлыкка ээ болуш керек. Ошон үчүн мен камак-аш технологиясынын илимпоздуу профессору болгондуктан ушул кылдыр мени Баетовго чакырып, жанагы комиссиянын председатели болуп аяктаган сонун ушу кыргыз элинин кулинардык маданияты боюнча көптөгөн ушу нактылыкту белгилеп келгенбиз. Анан быйыл тилекке каршы бара алган жокмун, биякта дагы иштер болуп. Анан менин айтарым жанагы президенттин мурунку чыгарган жарлыгы боюнча нактылыкта ошол жерде тамак-ашка кылган мамиле боюнча дагы көп нерселер бар. Ал жөнүндө мен кыргыз телевидениясына бир нече жолу чыгып сүйлөп, азыр деле дагы айтып келатам. Анан актала элиники өзгөчө башкача болуп атат да. Ошон үчүн сиздерге мен ар дайым музыканы угуп, театрда оюндарды көрүп, бирок ар дайым жакшынакай тамакты жеп, жакшынакай ичимдиктерди ичип жүрүшүңүздөрдү мен каалайм. Чоң рахмат. Ушул иш-чараны өткөрүп жатканда биз дагы сыймыктануу менен жана ушундай эле дагы ушул сыймыктануучу кыргыз элине дагы таанымал Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттук телерадио корпорациясынын режиссеру Сагын Ниязалиева эжеңизди чакыра алууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чара абдан бир кереметтүү иш-чара деп эстедим. Биздин кыргыз элине нарк насил деген сөздү акыркы күндөр көп айтылып атат. Мурун айтпай жасалган ата бегибизден айтып атасыз го, бирок ошону бүгүнкү күндө закондоштуруп баралып автор болгонуна куттуктайм Жылдыз Алтыным. Муну ар бир киши эле жасай бербейт. Сен ушу долбоорду өзүңдүн эли жериң киндик канын тамган Акталадан баштадың. Биз биринчи жылы өз көзүбүз менен көрүп барып, ошол жерде Актала эли эмне менен жашап атат, тамак-ашынан баштаган маданият, үрп-адат, бози, эми баардык нерсе кошулган мунун ичинде мына көрүп атасыздар. Ошол жердеги жети казан сүмөлөктүн жасалганысы, ошол жердеги салт сана, билдеген концерт, ошол жерде Актала таланттарын болгон эл артисттери баштаган, ичиндеги өсүп аткан таланттарга чейинки мааракени тартып эфирден чыгардырганбыз. Бул биздин эл үчүн абдан бир жакшы маана жараткан да Норузда. Бул долбоор сөзсүз бул авторлук ишин керек элге жерге. Бул абдан чоң тарбиялык мааниси бар. Бул нерсе уланыш керек да, өсүш керек. Өлүп биздин элибизде калыш керек. Анан жыл сайын бул фестиваль катарында өтүп турганы дагы жакшы. Ошол жердеги мен элдин маанайын көрүп, мына Акталанын маданият үйүнүн жетекчиси келип отурат, алыскы жерден бери.
мына ошол жерде иштеп аткан комузчулар эмне деген таланттардын баары ошол жерде экен. Каникия Эралиева эжекем окуган мектебинен үйдө көрүп келдик, жашаган үйү, көчөсү. Мен бир иштен эки иш кылып Каникия эженин бейнесин да тарта келгем ошол жерден. Бул керемет жер, бозосун айтып түгөтө албайбыз, байке. Бозонун канча түрүн ошол жерде эч ким жасай албайт. Мына бул уникальный тамак, суусундук, улуттук суусундук. Муну дүйнө жүзүнө таркатыш керек да. Мына ушундай сыяктуу көп ачылыштар болду ошол жерге барганда. Анан былтыр болсо дагы бир жакшы жаңылык, мына Алай жергесинде болду, быйыл болду да, быйыл Ноорузда болду. Ошол жерде эки элдин ортосундагы дагы сүмөлөктөр жана ошондой эле Самирден бул дагы мына жайып аткандын себеби болуп атат. Менин тилегим бул долбоор дүйнө жүзүнө таркасын. Биз сени колдойбуз. Кыргыз ошол жерде отурган агай эжелер, чыгармачыл таланттар, кол өнөрчүлөр, эми бардык адамдар ишиңе ийгилик каалайбыз. Анан бул ушул жерде уюшуп аткан Кыргыз патенттин өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай өсүп, жазып, жашап, аракет кылып, өзүнүн эмгегин, энергиясын арнап аткан адамдарга колдоо көрсөткөнүңөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ал эмесе кийинки сөздү Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы, даңк орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдердин кандидаты профессор Роза Жумаева эжекебизге келип койсок. Саламатсыздарбы, ардактуу бүгүнкү ушундай мыкты иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн эмне демекчибиз? Биринчиден, ошол ажообуздун жарлыгына ылайык Нарк Насилди нартуулукту өндүрүү, өстүрүү, элге жеткирүү, деги эле кыргыз элинин баалуулуктарын анан ушул конкурска илинип, анан жеңип чыгыштын өзү бул өтө чоң маселе. Анан эми Жылдыз Коконбай биздин кызыбыз, ушул жаш талантта, жаш кыздардын баарын мен айтып коеюн, Самия Залилова мынакей менин сиңдим, бир мектепте окуганбыз, канчалыгын таланттарды алып чыгып, канчалыгын таланттарды ушунга чейин колдоп келатат. Мына Актала жергесинде мен мектептен кызмат кылып кеткем. Комиссиянын мүчөсүнө да барып отурмун. Анан бирок айтайын деген маселе мында болуп атат да. Бардык эле бул негизи мамлекеттин иши. Бул негизи Маданият министрлигинин, бул ар бир обл администрация, рай администрация, айыл өкмөттөр, жер алар жылдары өткөрөт. Биз Америка ачкан жокпуз, бирок ушундай деңгээлде, ушундай даражада уюштуруп, улуттук телеканалда алып барып, ошончолук сыйлыктарды берип, ошол таланттарын да көрсөтүп, ушундай жаркыратып, өзүнүн районун ушундай республикалык деңгээлде алып чыгып отурган бул өзү өтө зор эмгек. Анан ошол эмгегиң кут болсун, алган сертификат элдер айткандай дүйнө жүзүнө тарасын. Себеби кыргыз аз эле калкпыз. Эмнеге мына Сармерденди кошуп алып азыр жердин баарына барып ушул иш-чараларды кылсаң, жөнөкөй жерде жүрүп, сен абдан көп жумуш жасайсың. Бирок ошол билинбей эле жүрөсүң. Анан ошону биз деле баягы аялдар комитети катары республикалык бир жакшы тилектерди, жакшы колустан келгенди кылып атабыз. Анан биздин да бир уюмдун атынан жакшы белегибиз бар. Мен ойлойм, ошо белекти элдин астында тапшыралы деп. Азыр болсо ушул жалпы Акталанын таланттарына, жалпы Акталанын элине таазим кылып, ушул атыңыздар кут болсун, белегиңиздер кут болсун, сертификат акчолдой болсун, ар дайым эле Акталанын аты жаркырап чыгып тура берсин. Аны эмесе кийинки сөздү Актала таланттар коомунун негизги кеңешчиси, биздин жол көрсөтүүчү дагы эжекебиз, даңк медалынын ээси Жайнагүл Калчаева эжекебизге сөздү берүүгө уруксат этиңиздер. Актала коомунун өзгөчө чоң бир иштерди жасап аткан ушул биздин кичинекей апарып болгон татына кай болгон биздин сулуу кызыбыз. Кут болсун алтыным, аябай чын жүрөктөн баарыбыздан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу куттуктайбыз. Калган сөздөр баардык жакшы сөздөр бар, сагарын алат. Кудай буюрса, ушу менен бул иш бүткүдөй эмес,
байкашыбызча бул өтө жогорку эл аралык деңгээлге жетип турган өтө чоң көз сонун иш болсун, ак жол той болсун, ак жол сакалдырым бар болобу. Чоң рахмат, Жайнап эже. Биз мына ушул залда отурган Анкели Ралиева эжекебиз баштаган, Жайнагүл Галчаева жана ошондой эле Токтой Черчиева эжекебиз баштаган. Мына ушулар биздин башыбызда туруп, кеңешип, ушул инсандардан кеңеш алып, анан биз иштерди баарын кылабыз. Жайна эже да буга кошулат болуш керек. Аны эмесе кийинки сөзү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Улуттук Жазуучулар Союзунун төрагасынын орун басары Акын Обончу Атантай Акбаров агайыбызга сөздү берүүгө уруксат этиңиз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын салтанаттын катышуучулары, биринчиден жылдыз сени ушул күбөлүгү менен куттуктайм деген мисалда кыргыз эли чын эле ушул мурдакы Алтай доорунан баштап, ошол Афанасьев, Карасуу, Таштык маданиятынан баштап биздин эмне гана улуу Кыргыздын колунан чыккан нерселер бар. Ошо боз үйдө айталы, калпакты айталы, комузду айталы, толтура санай берсек өтө көп нерсе. Ошонун ичинде биз улуттук баалуулуктар менен бирге эле мамлекетти сактап калуу, мамлекеттин уңусун сактап калуу. Башкача айтканда, жана Канун атабыздын сөзү бар го. Ырыс ал ынтымагың бар болсо, башыңа келип конотмак дейт. Ырыс ал ынтымагың жок болсо, алдыңан таяк алтын так дейт. Ошон үчүн биз баягы өзүбүздүн ар бир райондогу ошо өнөр боздорубузду, улуттук кийим кече, табак аштардын баарысын даңазалап, ошол эле маалда Кыргыздын көкүрөгүн сактап калуу, Кыргыздын ынтымагын сактап калуу, мамлекеттүүлүгүбүз, келечегибиз жөнүндө эртең биз кийинки муундарга эмнени калтырабыз, ошол жөнүндө ойлонуп атканыбыз бул чындыгында дагы абдан кубанычтуу көрүнүш. Бул маселе мындай караганда жайынча эле көрүнгөн менен эң бир азыркы доордо ар ушунчалык актуалдуу маселеде улутту патриоттор сактап калат деген сөзгө ушундай патриоттор кимдер? Мына ушул кечеге эле ошо Ыргызстан алып чыккан сагындары дагы Санжа Сарбелдин алып чыкса ошентип келип мына бүгүн жылдыз кызыбыз ошол Оконбай ушул масштабын чоңойтуп алып бараткандыгы улам бирибиз толуктап. Бул ошо кыргыздык эле, автору кыргыз. Бирок биз ошо кайрадан жаңы кан берип, жаңы мындай масштабтуу кылып алып берип атканыбыз айтмактын сөзү бар да, баягы легендаларды үчүн богу жөнүндөгү кабыл алынса, мурдадан тияктан кылымдар бою келаткан мифтер, легендалар чарчайт. Ошондо аны кайрадан кесип бөлүк менен иштеп чыгып, кайра элге берип, чарчап келген токко трансформатордон ток бергендей деп айткандар да. Биз азыр замандын талабынан калбай, кайрадан жаңы жүз берип, ушуну бир адам эмес, жалпы эл колдоп кетип тургандай даражага жеткирсек, ошондо өнөрүбүз да көрүнөт, ынтымагыбыз да көрүнөт, мамлекетибиздин ушул өзүн сыйлаган эл өсөт деген бар го, өзүбүздү сыйласак, ошол өскөнү ошол. Ошондон баштап бүгүн абдан ушундай жакшы чара болуп атат. Бул жерде мен сыйлаган адамдар баарыңыздар отурасыздар. Ошол баарыңыздарга мен ушундай ыраазы болуп атам. Өмүрлүү болуңуздар, чамашыл ийгилик, мамлекетибиз өнө берсин, момундай Кыргыздын наркы, Кыргыз элинин ушундай асыл булугу арта берсин. Бар болуңуздар. Аны эмесе Арба Кыргыздын нарктуулугу долбоорунун негиздөөчүсү Жылдыз Оконбай эжекеге. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ардактуу менин аксакалдарын, заттарларын баарыңыздарды жакшы көрөм. Рахмат, ушинтип келип колдоп коштоп бергениңиздерге. Эмгек меники, сыймык сиздердики. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен ушинтип бүгүн ушул жакшы сертификат патент документтүү болуп отурабыз. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем.
Эми бул иш-чарабыздын негизги максаты акыркы убакта улутта калып бара жаткан улуттун каада салты, үрп адаты жана кыргыз улутунун баалуулуктарын жалпы нактуулуктун жандануусуна чоң салым кошуу болуп турат да. Анан кыргыз патенти сиздерге да чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Колдоп коштоп ушинтип документ кылып берип атканыңыздарга. Эми мунун Кудай буюрса келечеги кең болот деп ишендирип кете алам. Муну бир гана жети дубан дебестен эл аралык аренага чыгарганга аракет кылып атабыз. Кудай буюрса ошол күнгө дагы ошо бүгүнкү күндөгүдөй күбө болуңуздар дегенмекчимин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн ушул эле иш-чарабыздын негизинде филармонияда дагы жакшы иш-чара уюштурулуп атат. Ошол жака өтүп бериңиздер деп баарыңызды айтып кетмекчимин. Анан терең ыраазычылык баарыңыздарга, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздердин бата менен биз жүрө беребиз.